Алла Таалага мактоолор жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салаттуу саламдарды айткандан кийин, урматтуу ажабалар, ажапалар, Кудай кааласа мына ажылык наамга ээ болуш үчүн бир кадам калды. Тагыраак айтканда, Кудай кааласа сиздер ажылыктын рукуну болгон, эң негизги фарыз болгон Арафат өрөөнүнө Кудай кааласа кадам таштап баратасыздар. Кудай Таалам улуу ибадатыбыз болгон ажылык ибадатты кабыл кылсын. Кудай Таалам ушул ажылык ибадатты аткарууда сиздерге жеңилдик берсин. Кудай Таалам күч кубат берсин. Иншалла ушул Арафатка барганда ошол жерде жалаң гана ушу ибадат менен, зикир менен бололу туугандар. Сөздү азайтабыз, ибадатка, дуага, зикирге көңүл бурабыз. Анан ушул ажы башчыга итаат кылабыз таксыларым. Кудай Таалам амин. Жолуңарды ачык, байсалдуу кылсын, аман эсен, сак саламат ушул Арафат өрөөнүнө барып жайгашып, ошол жерде нечен деген пайгамбарлардын кадамы түшкөн, нечен деген дуалар кабыл болгон ыйык жерге баратасыздар. Кудай Таалам ыйык жерге барып, Алладан илтижа кылып суранган дуаларыңарды, ибадатыңарды Кудайым кабыл кылып, Кудай Таалам жеңилчилигин берсин. Аллаху акбар. Урматтуу ажал, Арафатка бара турган автобус келди. Дилшат ажынын ажылары келиңиздер иншалла. Кыргызстандан, мекенибизден келген зыяратчылар бүгүнкү күндө Мина өрөөнүнө жайгашып, 25 май түнү Арафат тоосуна, Арафа күнүнө чыгып кетип атабыз. Кудай буйрса ажыларыбыздын бардыгы жакшы, ден соолуктары жакшы, курсактары ток. Буйрса мына автобустар менен Арафатка ташуу башталды. Буйрса эртең Арафатта болуп, ал жерде элибиз үчүн, жерибиз үчүн дуа кылып, эртеси күнү айт күнү таш атып, курбандык чалып, Кудай кааласа ажыларыбыз ажылык амалдарын толук аткарат деген үмүттөбүз. Мына бүгүнкү күндөн баштап эң ыйык болгон ажылык сапары өзү ишке ашыруу башталды. Мамлекет тарабынан, мамлекеттен келген ушу жетекчилер, башка тиешелүү кор органдары, саламат сактоо тармагынан келген жарандарыбыз ушул ажылардын саламаттыгын, коопсуздугун көзөмөлдөп жатышат. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك Arafat'a hoş geldinizler. Allah kabul kılsın. Hoş geldinizler. Allah jengil kılsın. Allah kabul kılsın. Gelinizler. Gelinizler. Эртең Кудай буйрса Арафат дуалар кабыл боло турган күн, дуалар кабыл боло турган учур. Адамдардын бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы маселелери чечиле турган учур. Бул жерге ошол максатта келебиз. Аллага кулчулук кылып, өзүбүздүн маселелерибизди чечип кетиш үчүн. Ошон үчүн мен Кыргызстандагы бардык мусулмандарды чакырып кетмекчимин. Бардыгыңыздар ниет кылыңыздар, анан дуа кылыңыздар. Өзгөчө болуп отурабыз, толкунданып отурабыз. Ушул Арафатты таңын уктабай күтүп отурайык деп атабыз. Алла Таала чейс мактоо болсун. Ушул жерде бүткүл кыргызстандыктарга, өлкөбүзгө ооруп аткандарга дуа кылып, тилек кылып кетебиз иншалла.